эл өзү көрүп мындай щупать этип өз көзү менен көрүп действительно анык экенин мындай билгенин биз каалап атабыз да азыркы учурда. Себеп дегенде эртеңки күнү бул кээ бирөө баягы ишенбейт да. Могул препарат менен органикалык менен эле мисалы үчүн мондай ийгиликке жетишип атат дегенди айтсаң, бул айтат да, буга 100% селитра кошту. Же да бирдеме мындай препараттардан берди деген тыянакка келип атат. Анан Улан Шымбаевич, эгерде сиз макул десеңиз, биз мондай бир дыйканды ответственный фермер таап берели. Ошону менен баягы иш алып барсак. Себеп дегенде ак сууда бар, түптө бар. Эми бизде бар, конечно, бул Тосордо бар, Тосордо бар. Анын баарыңыздар билесиздер. Бирок ал общий айылдык болуп атат да. Койка менен баягы иш алып барып атат. Анан сиз айткандай эртеңки күнү биздин келечек муундар артта өсүп келатат. Бүт азыр травить этип салсак, аларга эмне кылат деген баягы тыянак бар да элдечи. Анан ошол сүйлөшүп көрүп, ошол сунуштап айтып атканбыз. Бул байкелер болот айылдаш. Анан ушул жерге бир участогун бөлүп берсеңер, биз демополе кылалык. Мына Реал Органик, биздин тиги органика департаменти плюс биолигнин, триходермин жана златогласкалардын курттарына каршы жанагындай зыянкечтерге каршы атайын өзүнүн препараттары менен дарылап, анан бир атайын бир мындай бир участок кылып, анан бул жерди көрсөңүздөр, эмдиги жылы буюрса, эгерде азыртан мындай сүйлөшүп, макулдашып алып баштаган болсок, эмдиги жылы баягы өрүк бышканы калган маалда бир жакшынакай бир районный масштабтагы же областной масштабтагы семинар уюштуруп, жеринде келип ушул райондун, областтын дыйкандарын алып келип көргөзүп, мына действительно моундай натыйжада, моундай эффектке жетишип атат биздин дыйкандар деп туруп, анан буларга дагы биздин тегерек четтеги элдерге биринчиден, анан ушул кыргыз органиканын потенциалын баягы чет өлкөгө чыгарсак деген ойда. Себеп менен дегенде биз Казакстан менен, Өзбекстан, Кытай эч ким менен биз объем менен конкурировать эте албайбыз биринчиден да. Муну дыйкан билиш керек. Биз аны прекрасно билип атабыз, министрликтегилер. Биз только бул биздеги азыр табияттагы органикалык нерсе менен биз конкуренция болуп, ошол биз өндүрүп аткан нерсени 2 эсе баада сатканга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ошону дыйканга жеткирелик деген ой болуп атат да. Бир четте ушул органика деген маселеде ушул органикага барам деген киши өзү духовный жагынан даяр болуш керек. Өз ниети даяр болуш керек. Бул органика деген бул философия. Жөн эле эмес. Бул өзүнчө баягы мындай эле өстүрөм деген бул адамдын өзүнүн ич дүйнөсү даяр болгондо, анан ошондо органика өтө алат да. Бул биздин эски ада салтыбыздын баардык нерсесин алып жүргөн нерселер менен кошо байланыштуу болот булардын баардыгы. Анан ошого даяр болгондо ошол адамдар менен иштеш бизге өтө жеңил болот да. Анткени буларга ишеним пайда болот да, ишеним болот. Анан бүгүнкү күндө ошол мен өзүң билесиң, мен канча жылдан бери биз жүрөбүз мына органика деп. Мына органика кол менен эле санап санайбыз, санасак Саналуу эле кишилер бар. Саналуу эле кишилер барбыз да. Мына ошолордун ичинен мен баягы тренинг өткөзөм деп бир жолу балдардын баарын жыйнап дагы ошондо дагы чогуу болбодукпу эле Илбистен. Анан ушул нерсени элдерге жеткизиш үчүн мындай бир кызыккан киши болгон жок да. Кызыккан киши болгон. Ооба, жасайлы деди, а бирок ошонун өтөсүнө чыккан киши болгон жок. А мен ушу өзүбүздүн айылда эле баягы балдар чыкса жакшы ниет менен бир баштасак деген нерсе бар да. Анан мындай нерсени баштап ушул органиканы мына ушул жерден баштай турган болуп калсак, мисалы үчүн, бул даяр экен да, бир чети. Анан органиканын өзүнүн шарттары бар. Өтө турган. Анан могу адам өзүнүн эмне кылып атканын ушул эмеде бүт жазып туруш керек, дневник болуп. Баягы талага келип сугардың, эмне кылсаң ошонун баарын жазып туруш керек. Анан эмне препараттарды бердиң, ошонун баарын жазыш керек. Анан ошону көпчүлүктөрү баягы органик деп коюп эле ортодон химияны колдонуп жүрүшөт да. Бул туура эмес болуп калат да. Ошон үчүн эгерде даяр болсо, ушул нерсени
чын ниет менен жасасак анда болот. Мына кыял тиги приходермен биологинен жана амбулисеус беркемелерди златогласкаларды баарын тең өндүрүп атышат булар. Мына булар менен буларда бар. Мына реал органик деп удобрение мына азыр сону жең кыял жең өздөрү көрүп результаттан жалаң ушун менен иштеп атышат да азыркы күндө. Биз химияга барбайлы ушул жол менен деле кетсек болот да. Ушул жол менен. Бул оңой жол. Элдин баары тең айтып атат. Кымбат эмес, оңой. Кымбат, наоборот, арзан. Арзан, наоборот. Анан эң негизгиси баягы көп киши ушул эмеге органикага өтсө, биздин продукция биринчи өзүбүзгө керек. Эч ким мамлекет өзүбүз жешибиз керек. Биз экспорт жөнүндө потенциал болуш керек, экспорт потенциал. Бирок экспорт потенциал экинчи орунда болуш керек. Мына япондор машина жасаганда сапаттуу машинесин өзүндө калтырат. Европага эме машиналарды берет. Баягы эконом машина берет. Мына ошол сыяктуу да биз да өзүбүздөн чыккан продукцияны өзүбүз жешибиз керек, биздин балдар жеш керек. Мына эгерде силер бул жерден сапаттуу продукция чыгарсаңар, анда шаардын жанагы частный мектептери бар. Ошолорго поставка кылсак, мына булар компот жасайт, башкалары жасайт. Булар дагы экологически таза продукт жегенге эме болот да. Биз ушуга жол көрсөтүшүбүз керек да, ушундай кылыш керек деп. Бирок башташ керек бул бир нерсени. Мен колдойм. Мен кандай бул жерге колдойм биринчи. Экинчиден кандай эмелерди иштерди жасаш керек экен, кандай агротехника жасаш керек экен. Ошолордун баарына тең айтып берем да. Мына могу болот, бизге муну колдонсок болот, муну колдонбосок болбойт деген.